Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн мен сиздерге Алина Мансурованын «Боз торгойлуу бейит» аттуу чыгармасын окуп бермекчимин. Боз торгойлуу бейит. Кече эле тере белге көрүп берген жашыл бак дарактар күз өкүмүнө моюн сунуп, кызыл тазыл жалбырактары арыкта аккан ылайка сууга агып бара жатышат. Биздин үйдүн арт жагында мелтейген уйкуда жаткан мүрзө болчу. Ал мүрзөнү тегерете эгилген бак дарактар жана узун теректери бар болчу. Баса ал боз торгойлуу бейитте бир боз торгой балапан чыгарыптыр. Балдары энесин ээрчип учуп жүрүшөт. Мага боз торгойлуу бейитке барган адатка айланган. Мен өзүмчө ал торгойлорду менин торгойлорум деп атап алгам. Анткени шум ажал биздин арабыздан Султан абамды алып кетти. Өлдү дегениңизди укканда низ болуп ордумда жалдырайым да турам. Көзүм караңгылашып, мен үчүн бүтүн тоо урап түшкөндөй сезилди. Башка салган кыйынчылыкты көз менен көрүүгө туура келет экен. Аргасыздан каарыган ата энеңиз, бир туугандарыңыз, карындаштарыңыз, тууган урук, жора жолдошторуңуз каңырыгыбыз түтөп, сизди акыркы сапарга узаттык. Андан бери 2 ай өттү. Биз атам экөөбүз кайрагаш тиктик. Атам байкушту көрүп боорум ооруп кетти. Аппак сакалынан көз жашы тынбай агат. Куран окуп бата кылдык. Бүгүн да адаттагыдай боз торгойлуу бейитим мени үнсүз томсоруп күтүп алды. Мүрзө үстүндөгү узун болгон сербейген чөптөр эчак куурай болуп катып калышкан. Мен боз торгойлорума бир ууч буудай жана нандын күкүмүн ала барам. Боз торгоюм мени көргөндө эле көккө канат сермейт. Ал эми кичинекей балапандары мен чачкан жемди секирип терип жейт. Боз торгой бийик секирип көтөрүлүп Султан агам коюлган эстелик таштын үстүндө укамдуу үн менен сайрап жатты. А мен болсо Султан агам куду боз топуракты шилей туруп келчүдөй ордумда ыйлап олтура берем. Ошол учурда агамдын кыскача басып өткөн жолу бир зумда көз алдымдан кино тасмадай чууруп өттү. Айрыкча мен үчүн оор жоготуу болду. Себеби мен ал таш көмүргө барса таш көмүргө, ошко барса ошко, ишке алар менен мен да бирге жашачумун. Ал өтө жөнөкөй, кичипейил, жакшы адам болчу. Жакшылардын өмүрү кыска болот дешет го. Мен Куран окуп бата кылдым. Ажал алдында адамдын алсыздыгын моюнга алып, агамдын 3 уулу Элдияр, Мамадияр, Жумабай, жибектей созулган жалгыз кызы Аелитаны медер тутуп, боз торгойлуу бейит менен коштошуп артыма кайттым. Боз торгойлорум, мен дагы качандыр бир күндөрдүн өмүр суум түгөнүп ушул жерге келгенде силер да мени зериктирбей, мага да ырдап бересиңерби? Боз торгойлорум, мен турмуш шартка байланыштуу өтө алыстамын. Силер менден капа болбодуңарбы? Мен жакында барам, мени күткүлө. Ошентип күн айга айланып, ай жылга айланып, күндөр өтүп жатты. Мен, атам, апам, кызым, кызайымды көтөрүп алып, боз торгойлорума бардык. Тоба, апам бийик дөңдөн күч берип, Кудай Урайым макенин алма багын аралап, бир дем албай чыгып кетти. Мен боз торгойлорума бул жолу да куру кол барбадым. Алар мен чачкан жемди чурукташып талашып жешти. Алар мени тааныгандай карап коюшат. Атам, апама кыйын болду байкуштарым. Ыйлап токтой албадык. Атам урушту. Баланы кыйнайсыңар, андан көрө Куран окугула дейт. Өзү да каканактап ыйлайт. Атам менен апама көз чаптырдым, өзүмчө ойлодум. Бул өлүм ата энемдин өмүрүн кыскартпаса экен деп.
Апам байкуш сүрөтүн дасырмалына менен аарчып, балам, балам деп ыйлайт. Үчөөбүз бата кылып, боз торгойлуу бейит менен коштошуп үйгө кайттык. Ошентип күйүүтүнө чыдабай апам ооруп калды. Апамы акелерим операция кылдырды. Акемдин жылы да болду. Ошондо апам арык болуп төшөктө жатып тосту меймандарды. Жыл өткөн соң 2 айдан кийин апамдан да айрылдык. Атам байкушка боорум ооруйт, карыганда кыйын болду го. Атамды апам жогун билдирбейин деп өзүм карадым. Апамдын жылы өткөндөн кийин эле атам да өтүп кетти. Эми мен 2 чычкандай балдарым менен жалгыз калдым. Бири жетелеген 5-6 жаш, бири бешикте. Кызымы жетелеп, Мухаммедти көтөрүп алып, адаттагыдай боз торгойлуу бейитиме жол алдым. Боз торгойлуу бейит мени үнсүз томсоруп күтүп алды. Бир ууч буудай, бир ууч жемимди эң 2 кичинекей балдарым чачышты. Алар терип жешти. Боз торгойлуу бейитимде эми менин 3 бирдей жакындарым катарынан жатышат. Алар мага жооп бербесе да угушат. Алар менен сүйлөшүп келем. Мен Куран окуп бата кылдым. Ата, апа, аке, ошол силер көргөн кызайым менен Мухаммед азыр чоңоюп калышкан. Аллага шүгүр, үйгө кирип апа, эшикке чыгып ата болуп, өзүм жалгыз тарбия бердим. Тарбиям текке кетпептир. Кызым институтту бүттү, банкты. Балам 10 класста. Бишкекте студент, кол арага жарап калышты. Боз торгойлорум, мен силерди сагындым. Силер да сагындыңарбы? Мен сөзсүз барам. Силер менден капа болбогула. Мени күткүлө.